Рахмат, Талант Турмач. Номер 7 Ошокур Госмонов. Урмат төрага. Ош шаарында шайлоочулар мага чалышты эртең менен. Бүгүн Ош шаарында митинг болот экен. Көптөгөн адамдар чалышты. Активисттер жана биздин ошол Ош шаарынын жашоочулары чалышты. Алардын талабы Ош шаарына Азаттыктын өкүлчүлүгү ачылып жатыр, филиалы. Ошону ачылбоо максатында чыгабыз дейт. Ачылбаш керек дейт. Анткени 2010 жылы Ошто Ош окуясы болгон. Өзүңөр жакшы билесиңер. Ошондо Азаттык адилетсиздик кылган, бир багытта маалымат берген, жана ошондой эле келечекте биздин Кыргыз, Тажик, Кытай чек араларына көптөгөн путосулар болот. Ошону себеп кылып, алар митингге чыгабыз деп жатышат да. Ошону да бир көзөмөлгө алып, тапшырма берип койсок. Эми элдин үнү менен да эсептешип коелу. Чындыгында туура эмес боло турган болсо, анда элдин үнүн угуп, ачылбаганга аракет кылайлы. Эгерде мыйзам жол бере турган болсо, ал жагында карайлы. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин аткаруу бийлиги айтып жатат. Акчабыз ашып калды. Не кылышыбызды билбей отурабыз дейт. Мына мигранттардын маселеси оңой эле. Москвага рейс ачып койбойлубу? Чартер рейс ачып койбойлубу? Ашып калган акчадан 10 000 сомго чейин кылып койбойбу рейсин? Биздин мигранттар жылына 2 миллиард доллардан ашык акча которот. Ушундай кыйын учурда биз ошолорго жардам берип койбойлубу? Ашып калган акчадан. Ушуну дагы мен протокол тапшырма берем, Урмат төрага аткаруу бийлигине тапшырма берип койсоңуз.